Салык тармагындагы негизги маселе көмүскө экономиканын көрсөткүчтөрүн минималдаштыруу, жашыруун кирешелерди ачыкка чыгаруу менен салыктык төлөмдөрдү көбөйтүү максатында жарандар үчүн шарттар жеңилдеп, мурдагыдай татаалдашкан бир нече талаптар кыскартылды. Көмүскө экономика боюнча айтсак, жана мен айтып кеткен 22 миллиардка мурунку жылга салыштырмалуу 5 айдын ичинде көп салык чогулттук деп атпайбызбы? Булардын көмүскө экономика эмнеден келип чыгат деген биздин оюбуз. Биринчи бул салык төлөөчүлөр салыктан качканы биринчиден. Экинчиден бул салык төлөө оор болбош керек да. Ар бир салык төлөөчү салыгын же отчетун бергенде бул жеңил, оңой. Мисалы же телефондон төлөп, же үйүндө отуруп эле отчетторун берип ошого өтүшүбүз керек да. Баягы мурункудай салык органына алып келип салык төлөөчүнү ага кагаз түрүндө бирдемени толтуртпай ошону жеңилдетсек, менин оюмча биздин көп эле кардарларыбыз салык төлөйүн деген эле ой бар да. Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун натыйжасында кызмат соңку жарым жылдын жыйынтыгында төгүмдөрдү ашыгы менен жыйнады. Ал бекитилген пландан 1 миллиард 245 миллион сомдон көбүрөөк чогулду. Бүгүнкү күндө бүтүл 22 миллиард ашыкча былтыркыга салыштырмалуу чогултканыбыздын натыйжасы ушунун баардыгы сценарий болуп эсептелинет да. Себеп дегенде бул деген сводный пост, бул деген электрондук счет фактура, бул деген контролдук кассалык машиналар. Азыркы тапта смарт салым системасын жеткиликтүү камсыздоо, салык төлөмдөрүнүн шартын жеңилдетүү жана бардык төлөмдөрдү электрондоштуруу иштери уланууда. Быйылкы жылдын соңку 5 айында 60 миллиард 800 миллион сом салык жыйналды. Бул бекитилген пландан 1 миллиард 245 миллион сомдон көбүрөөк каражат чогултулду дегендик. Жана өткөн жылга салыштырмалуу 22 миллиард сомго көбүрөөк салык жыйналган. Жылды салыкчылар 155-170 миллиард сом чогултуу менен жыйынтыктайбыз деп турушат. Жыл соңуна чейин түшкөн каражат толук суммада бирдиктүү базага киргизилип, баары ачык көрсөтүлөт. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.